заводтордон булуп чыгара турбайбы көрсө туугандар. Кылпалык туугандар. Актан мерс тарып чыгарып койду. Туугандар пробка кызарып отуруп акыры карайып кетти. Ушубуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз туугандар. Экинчи бөлүгү кандай болот? Эми акадымны шарт кагыш керек. Туугандар целый большой кузов ичин толтуруп жүктөдүк. Оңор эмес, убактыбыз кетти мына жүктөгө. Экинчи заказ большой кузов. Скажите моим подписчикам, подключайтесь в таксопарк Жердеш. Обязательно, все туда. Все, спасибо. Лайк басып, комментарий жаза кетсиздер туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва шаарындагы жердештер. Арыбаңыздар туугандар. Бүгүн бизде күнгө вторник күнү 20 февраль туугандар. Бүгүн сиздерге большой кузовда иш кандай болуп экен көрсөтөлү деп турабыз. Кутман таң барыңыздарга. Таң атты. Погода сонун күн чыгып турат. Коэффициенттер жанабы экен, ошону байкайбыз бүгүн. Средний большой кузовда жумуш алып барабыз. Жумушка саат 10-до чыгып атабыз. Анан иншалла көрсөтөбүз кандай болот, эмне болот. Анан туугандар айта кетчү нерсе, жаздын келишине дагы аз калды. Андан сырткары мусулмандар үчүн, биз үчүн эң бир ыйык майрам десем деле жаңылышпайм туугандар. Орозо айы келатат. Баарыңыздар алдын ала биринчиден болуп куттуктап кеткендерден болоюн. Баарыңыздардын ошо кирип келе жаткан орозо айыңыздар менен туугандар. Кудай Таалага миң мертебе шүгүр. Ушул жылкы орозону да бизге көрсөтүп атканына, ушул орозо жылда, орозо айында баардыгыбыздын бүт жакшы тилек, ой максаттарыбызды, пландарыбызды Кудай Таала ишке ашырган болсун туугандар. Жүрөктөрүбүзгө ушул айларда Кудай Таалам кийинки орозого чейин өчпөс, бекем, туруктуу иман насип кылсын баардыгыбызга. Ошол туугандар. Бүгүнкү биздин майбак келип атат туугандар. Кол көтөрөбүз. Таксырыбыз ачкичен. Я бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшымы, тынчсызбы? Ошондо болот. Бүгүн иш кылабыз эми буюрса экөөбүз. Кандай кузов? Большой кузов. Элка. Машинаңыздын атын айтың эми бизге. Машинанын аты мен деле жакын деле билдим. Жакын деле билдиңиз. Донфенг. Капитан Т туугандар. Китайский машинада бүгүн большой кузовда иш көрсөтөбүз кандай болот. Ушундай машина менен да иш кылса болот туугандар. Жумушка саат 10-да чыгып атабыз буюрса. Бүгүн бизде аккаунт приоритет бизде 12 туугандар. Мынакей ушундай нерселер бар, заправка бар экен, серебро, рейтинг, ремни для крепления. Активность 100 туугандар. Рейтинг 490, уровень серебро. Биринчи заказ большой кузов, бир грузчик, долгая поездка туугандар. Алабызбы? 20 километр экен. Кеттик туугандар. Жамат, биринчи адреске келдик буюрса. Ушундай гараждан жүктөп алып кетебиз буюрса. Эстете кетейин, коэффициент менен түшкөн, өтө көп эмес бирок. Булуттар Москвада каяктан десе, ушундай заводтордон булуп чыгарып турбайбы көрсө. Мерс тарып чыгарып койду. Машинаңыз тыгылып кала берет экен го. Жакшы болот эле. Я работать не хочу. Я дома полежать хочу. Жамат, биринчи заказды Кудай буйруса тапшырдык. Большой кузов бир грузчик менен болгон. Бизге таза калган акчасы бир заказдан 2698 рубль. 20 километрге келдик. Экинчи заказ большой кузов 2 грузчик 25 километрге 270 коэффициент менен алдык буйруса. Туугандар, пешенебизге ушул күн жазылган экен. Ушунча жүк. Машинада дагы ушунча бар, даже будан көбүрөөк. Бул жакта дагы бар экен.
Айла жок, заказ алып алганбыз. Кылып жүрөбүз эми. Туугандар, целый большой кузов ичин толтуруп жүктөдүк. Оңор эмес убактыбыз кетти муну жүктөгөнгө. Эми барганда көрөбүз канча мен жаап берет эми. Өтө кыйналып кеттик. Майда чүйдө нерселер аябай көп экен, ошондуктан 2 сааттай ожидание болуп калды го эми ол жерде платный. Не деп өтүңүз? Биринчи болуп атымда. Я работать не хочу. Я дома полежать хочу. Эми бизге айтып берсеңиз, эмне болуп бул Яндекс доставкада иштеп калдыңыз? Бияқта неме? Көп байкелер иштейт ушу Яндекс мененчи, анан ошону сурасаң, лучше Яндекс жакшы дейт. Буга чейин таксиде иштегем негизичи. Таксиде иштегенсиз? Таксиде геморрой көп да. Клиенттериң тигинде, ана мындай деп эле, мен жагы элечи мында отурдуң, кеттиң, эч ким жок, каалагандай музыка угасың. Акчасы да жакшы, тияка бияка айдабайсың. Сиз буга чейин айттыңыз, биринчи 2018-жылы келдим дедиңиз. 2018-ден баштап кандай жумуштарда иштедиңиз, мындай үстүртөн айтып кетсеңиз, айлыктары канча болгон, ошолорго саасырып кетиңчи бул ишти. Эң биринчи келгенде охранада иштедим. Ал 18-жылы келдим, ошол кезде охранада иштеп 30 000 зарплат иштедим. Ал жакта 2-3 ай иштеп, жаңы келген кезде опыт жок. Андан кийин бир молочный завод куруп иштедим. Ал жак 60 000 болчу. Андан кийин Кыргызстанга барып 6 ай иштегенден кийин Кыргызстанга барып, ал жактан кайра келип бир жумушка кирдим. Пищевые добавки деген 90 000дик. Айына 90 000. Айына 90 000дик болчу. Бирок 5-2 жумуш аябай жеңил. Частный компания болчу. Ошол жакта иштеп жүрүп, ал жактан дополнительный анан 4-тө чыкчык жумуштанчы. Андан кийин таксиге кирип, таксини иштеп көрөйүн. Ошол моменттерде башталган экен да, көрсө. Ошол момент башталды. 4-төн кийин келип үйгө жатып, скучно болбой, лучше таксиге иштей берейин, хотя бы баскан турганыма, квартирама чыксын деп. Ошондо иштеп баштап, таксиде жүрдүм. Ошол 3 жыл такси ойдеттик. Андан кийин Кыргызстанга барып келгенден кийин чота негедир грузовойго тартты да. Анан мен дос балдарым иштеп калды грузовойдо, жалпына көп неме кылышты. Грузовой лучше баарынан жакшы депчи. Сонун болот. Иногда начар болуп калат, бирок акчасы жакшы депчи. Иштеген акчаларын көрүп атып, лучше таксиге караганда бул жакшы экен да. Нерв азыраак. Нерв азыраак. Анан таксиге караганда азыраак километраж жүрөсүз. Азыраак. Ал жактары эми баарыбызга эле белгилүү го дейм. Негизи анан кандай экен бул доставкада, грузовойдо? Азыр жаман эмес, жакшы. Жакшы. Аккаунтуңузду көрдүм, өтө жакшы экен сиздики. Кудайга шүгүр, берекесин берсин, иштеп атабыз. Ошол 2 грузчик жанында немем бар негизи. Өзүңүздүн адамыңыз бар. Бир брачкам бар. Ага акча төлөп бересизби? Ооба. Канча төлөйсүз ага? Ага 3 000, 3,5 000, жакшы болгону 5 000. Чисто ишке карап, а? Ооба, ишке карап. Ушул 3 000ден кем бербейм да. 3 000ден кем бербейсиз. Туугандар, көрдүңүздөр. Большой кузовто грузчикке ушундай акча берет экен. Большой кузовто грузчикке күнүнө 3 000. Анан иш жакшы болуп кеткенде, жакшы акча, иш такыр болбой калган күндөр дагы болот. Ошол күндөрдө бир аз азыраак түшүнүү менен ошентип өзүңүзчө грузчигиңиз менен уже мындай айтканда договор түзүп алып иштейт экенсиз да? Ушундай туугандар. Мына жалкоолонбой иштеш керек экен да, эртең менен эрте туруп иштей кылыш керек экен. Главный ошол иштин көзүн билиш керек, бир убакта чыгыш керек, бир убакта кириш керек, а? Ошондо жакшы эле болот экен, а? Жакшы эле болот. Туугандар, көрдүңүздөр, бул таксырыбыз өзү бул большой кузов айдайт экен, грузчиги бар экен. Грузчигине 3 000 берет экен. Өзү машинаны арендага алып иштейт экен, арендасына дагы 3 000 берет экен, 3 000 дедиңиз, а? Ооба, 3 000. Арендасы дагы 3 000 туугандар. Анан 1,5 000 соляркасы. Анан бул таксырыбыз уже канча айдан бери иштеп атасыз? 1 ай. 1 ай. болду. Да, 1 ай эми болуптур. Бирок туугандар көрүп атасыздар, актоо атат экен. Арендасынан сырткары, грузчигине сырткары, соляркасынан сырткары, полный өзүнө да чөнтөгүнө жакшы акча калып атыптыр. Күн орто эсеп менен айтыңызчы, өзүңүзгө таза калганда канча болуп атат? Полный расходтордон сырткары, грузчик, солярка, арендадан сырткары. Ар кандай болуп калат экен негизи. Орточосу айтыңыз бизге. Орточосу 6-7. Ошондо дагы 6-7 калып атабы? Болгондо бирок өтө күчтүү болуп кетип аткан. Болгондо өтө күчтүү болуп кетти. Болбой калганда болбой калды. Вообще болбой калды дегенде бир 3 000 да. Ошондой, а? Заказ жок дегенде да.
Көрдүңүздөр туугандар, болбоду дегенде 3000 экен. Ошо заказ күтүп отура бересиң. Кааласаң PUBG ойнойсуң, таксиден же ары бери айдайсың, бир районго кирсең, кечке эле тияка бияка майдайчыды 150 рубльдик заказдар бул. Мында жакшы болупту минималка. Сизге 1300 минималкаңыз, а? Тазасы 1300. Ушундай туугандар, большой кузовда минималка таза водительге калышы 1300. Ордунан жылышы 1300 мындайча айтканда. Көрдүңүздөр туугандар. Анан немелер болот? Сабашкаларыңар болот мындан. Көтөрүп бер, түшүрүп бер. Кээде заказ счет барсаң, немени эле телевизорду эле мусор кыргыт салачы же, диван кыргыт салачы деп эле ошого эле төлөп берет. Байлар. Без Яндекс өзүңүздүн клиенттериңиз чогулдубу? Постоянный амелер пока что жок. Ушундай экен туугандар. Бул азыр таксируз бир ай болуп тур эми иштегенине. Бирок уже иштин көзүн уже көрүп алып тур, түшүнүп алып тур, иштеп атат экен. Андан сырткары бул көбүрөөк убакыт иштегенден кийин большой кузовко постоянно клиенттер өтө көп чыгат. Ошол жагында сөз айта кетиш керек. Яндекстен сырткары биз өзүбүз дагы заказ кылабыз деп көп клиенттер чыгат. Порттерге мынчалык көп постоянный клиент чыкпайт без Яндекс туугандар. Большой кузовко ошол жагынан көбүрөөк. Туугандар, биз жүктү түшүрүп бүттүк. Эстете кетейин, бул биздин экинчи заказыбыз. Ожидание өтө көп болду. Большой кузов, 2 грузчик, корпоративный заказ бирок туугандар. Көрөбүз эми канча акча төлөп берет. Заказ будет оплачен. Өтө күлкүлүү акчалар, потому что буга өтө чоң мээнет кеткен болчу. Туугандар, ошондо биз 2 заказ менен азыр тазасын Яндекстин комиссиясынан сырткары, парктын комиссиясынан сырткары 8000 акча иштедик. Саат болсо бизде мынакей 4,5 болду туугандар. Эми биз барып обед кылалы туугандар. Обед болду бизде. Туугандар, биз буюрса тамактанып чыктык. Эми бүгүн биз жумушубуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз туугандар. Экинчи бөлүгү кандай болот, эми көрөбүз. Раз большой кузов без грузчик заказ түштү, алып атабыз. Кеттик анда. Это не хочу. Я дома полежать хочу. Бизге келдик туугандар буюрса. Азыр бул жерден жүктөрдү жүктөйбүз. Жүктөшөт. Бул грузчиги чакырышкан жөн эле машинаны. Ушул жактан жүктөп, анан экинчи адреске алып кетебиз. Я работать не хочу. Я дома полежать хочу. И как зарплату получу, сразу на Мальдивы улечу. Мынакей жамаат, 3-чү заказды жаап атабыз. Оплата наличный 2047. Подтвердить. Так, ошондо деген биз 3 заказ менен 9480 акча иштедик туугандар. Бизде 3 заказ кылган бойдон пока что заказ жок. Пробка таркагандан кийин кайра буйруса иншалла заказдар түшө баштайт. Ага чейин биз эмне кылабыз туугандар? Айтыңар, эмне кылабыз? Жайнайбыз. Ушундай убакыт өткөзөбүз туугандар. Заказ күтөбүз эми. Мынакей биз PUBG ойноп отурганча бул жерде бизге заказ түштү. Большой кузов 2 грузчиги менен туугандар. Буйруса кеттик анда. Туугандар, ушундай жерден жүк алып кетип атабыз. СССР малында курулган зданиялардан болуш керек. Жага чейин делеби. Я таксыр. Не деп едиңиз? Таң алып атасызбы? Бул жер грузовойлар үчүн рай да. Потому что бул жерде постоянно заказ болот. Анан күндүзү постоянно сөз коэффициентмен түшөт бул жерденчи, в основном. Үчү заказыбызды алып келип тапшырып атабыз. Өтө жакын адрес болду. Бир 15 мүнөт эле келип калдык ушул жерге. Заказ будет оплачен. Мынакей туугандар, 3782 рубль. 15 мүнөттө келдик. Ошондо деген биз общий 4 заказ кылдык туугандар. 4 заказ менен 12150 туугандар. Тазасы Яндекстен сырткары, комиссиясынан, парктын комиссиясынан сырткары. Мынакей большой кузов 2 грузчик. Алдык анда. Таксыр. Экөөбүздү бүгүн кеч киргенде заказдар тындырбай баштады го. Кеч киргенде баштады. Биринин аркасынан бирин бер. Походу ночко окшойбуз, а? Без разницы, ура берели. Ооба.
ким билет, балким сутка иштеп коебузбу туугандар, а? Так что Андай эс алуу деген чектүү. ооба. Поверните налево Лайк по басып, комментарий жаза кетиптир туугандар. Көрдүңүздөр. Достор, биринчи адреске келдик. Ушундай жүктөр экен. Скажите моим подписчикам, подключайтесь в таксопарк Жердеш. Все туда. Все, спасибо. Вот так вот, друзья. Жүктөн баштадык анда биз. Туугандар, урматтуу жамаат. Заказды завершать этабыз. Заказ будет оплачен картой. Мынакей туугандар, 2890. Так, биз деген ошондо общий 5 заказ кылдык. Акчасы 10953. Ну, грубо говоря, 15 000 туугандар. Убакыт бизде 23-21. 11-ден 21 өттү. Эскерте кетейин, биз иш убактысын эртең менги саат 10до баштаганбыз. Буюрса ушул акыркы заказ, если заказ түшпөгөн болсо туугандар. Түшкөн болсо дальше ишти улантабыз. Бизди бүгүн Яндекс үйгө кетиргиси келип жатат. Большой кузов 2 грузчик. Биз бул заказды алабыз туугандар. Через 1 километр. Кеттик анда кайра. Биринчи эле сааттан баштайлы. Бизде саат 1:30. Так, бул биздин 6-чы заказыбыз жаап атабыз туугандар. Көрөбүз канча менен жаап берет. Заказ будет оплачен картой. 4813 рубль туугандар. Продолжить. Ошондо деген биз 6 заказ кылдык жалпысынан. Ойгок. 6 заказ кылдык туугандар. 20 февраль мынакей тапкан акчабыз 6 заказ менен 18351 туугандар. Таксопарктын комиссиясынан сырткары, Яндекстин комиссиясынан сырткары, большой кузов 2 грузчик менен 6 заказ менен мынакей туугандар. 18351. Эстете кетейин, эртең менен жумушка саат 10до чыкканбыз. Азыр болсо уже бизде түнкү саат 1:30. Не себептен мынча көп иштеп калдык? Заказдар бирин аркасынан бири бере бергенден алып ишти кылып коелы деп ушул убакытка келип жетти туугандар. Жалпысынан ушул сумма туугандар. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн бизге чиуи болбоду. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, дагы бир жолу ниет кылам, что видеону башынан баштап аягына чейин көрдүңүздөр. Бүгүнкү күн өтө кызыктуу болду, өтө продуктивный күн болду, заказдар көп болду, акчасы жакшы болду туугандар. Айтайын деген нерсе, bizde bugün расходтордон 1000 рубль саякка кетти дедиңиз, а? 1000 рубль саякка. 1200 рубль, грубо говоря. 1200 рубль саякка кетти расходтордон туугандар. Анан биздин тамак ашыбыз болду. Ошол менен расход жок бизде башка. Ушул туугандар, большой кузовда ушу Dongfeng деген китаец машинада бүгүн иш кылдык. Dongfeng машинасы өтө аз расход кылат экен. Анан эң жакшы болгону бүгүн туугандар биз Москва шаарынан вообще чыкпадык деле да. МКАДка нарагына бир 5-6 километр чыктык бир жолу. Анан кайра кирдик туугандар. Өтө аз километраж жүрдүк. Заказдар 6 заказ болду. В целом ушундай болду туугандар жумуш. Эми өзүңүздөр чечесиздер кандай болду, окшободу, акчасы көппү, азбы. Анан туугандар айта кетчү нерсе, баарыңыздарды Жердеш таксопаркына чакырабыз туугандар. Жердеш парктын комиссиясы 3%. Ар ай сайын оюн зооктор, аштар жана майда конкурстар уюштурулуп турат туугандар. Бардыгын чакырабыз. Курьер экспресс, грузовой, маленький, средний, большой кузов бардыгын улайбыз туугандар. Жаңы аккаунттагы ачабыз. Моментальный выводы, без ограничений туугандар. Полностью чыгарып иштесеңиздер болот. Андан сырткары бизде ошол Telegram канал бар. Telegram каналга катталып, өзүңүздүн коллегаларыңыздар менен ал жакта дагы баарлашсаңыздар болот. Анан биздин таксырыбыздан бүгүн эки ооз сөз. Кандай болду жумуш таксир? Кудайга шүгүр, жумуш жакшы болду. Көп жүргөн жокпуз, Москванын ичинде эле жүрдүк. Бүгүн ошондой күн болду негизи. Жеңил болуп аткан, анан акыркы заказ элек койду да болду, ушуну кеттик. Ооба. Акыркы заказ дивандын, разобранный диван алып келдик, 3 диван алып келдик го дейм. 3 дивандын запчастарын алып келдик. Ошол заказ көбүрөөк кыйнап койду. Ошону кармалып калдык. Иншалла кийинки видеолордо көрүшкөнчө туугандар.